Günөөкөр эмес, бирок ибадатта аша чабып кеткен. Анан эмне балабы болбосо үмүт үзүлүп, ардекени кылып көрөйүнчү дейт. Баласын жоготуп алып, эмчектеги баласын жоготуп алды да, кыйынчылыктын жеңилдик бар дейт. Аны төлөй турган эч бир себеби жок да, мындайча айтканда кирешеси жок, доходу жок, иши жок. Деңизге түштү, деңизден чоң кит жутуп алып атат аны. Материалист болбош керек. Материалист болуп бир гана себепке толук таянып албаш керек. Пенделерим айткан Аллахтын айымынан үмүттү үзбөсүн. Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирет. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. İnşallah Tevhid kitabına sabakta ulantağız. Bugünkü bölüm автор айтып жатат: Бабу каулиллахи таала афа амину макраллахи фала я'мanu макраллахи иллал каумул хасирун. Бұл бөлімге ушундай тема койду, аятты койду. Бұл аятта Аллах Таала айтып жатат: Аллах Тааланын аярлыгынан сак калабыз деп ойлоштубу дейт да. Эми Аллах Тааланын аярлыгынан сак калабыз дегендер булар бир гана зиянга учураган коомдар. Мына ошолор гана Аллахтын айрылыгынан коркушпайт. Өздөрүн аман калабыз, сак калабыз деп ойлошот деди. Өткөнкү бөлүмдөрдө өткөнбүз жакшы көрүү, бабул махабба, Аллах Тааланы жакшы көрүү, сүйүү деген жана бабул хауф, Аллах Тааладан коркуу жөнүндө өткөнбүз. Эми бул бөлүмдө айтып жатат, Аллах Тааладан коркуу жана Аллах Тааланын жакшы көрүү, ошол экөөү ар дайым пендеде бирдей деңгээлде жүрүш керек дейт. Үмүт кылуу менен коркуу, ража менен коркуу. Ража үмүт кылуунда өткөнбүз. Үмүт кылуу менен коркуу ар дайым бирдей деңгээлде жүрүш керек дейт. Эгерде үмүт кылуусу күчөйүп кетсе, анда Аллах Тааланын кечирими кенен, райымы керем, мээримдүү деп туруп, ибадатты таштап, күнөөлөрдө кайдыгер болуп калат. Ошондой эле коркуусу күчөйүп кетсе дагы, ал эмне Аллах Тааланын райымынан үмүтүн үзүп, ибадаттан алсыраганга түрткү болот. Ошон үчүн бул бөлүмдү алып келди. Ошо пенденин Аллах Тааладан болгон үмүтү дагы жана коркуусу дагы бирдей деңгээлде жүрүш керек дейт. Алымдар айтышат, пендеде ошо коркуу менен үмүт кылуу бул куштун эки канаты сыяктуу дейт. Куштун бир канатсыз уча албаган сыяктуу эле, ар дайым эки канат менен учкандай эле, ошо коркуу менен үмүт кылуу бирдей болуш керек деди. Эми бул жерде, бул бөлүмдө эки нерсени алып келди. Далилдер ошо эки маселеге далил болот. Биринчиси болсо, Аллах Тааланын аярлыгынан сак калам деп коркуу. Мындайча айтканда, Аллахтын жазасынан, Аллахтын азабынан, Аллах Тааланын ага берип кое турган балесинен аман калам, сак калам деп, андан кабилетте болуп, ал нерседен коркпой жүрүп калуу. Бул чоң күнөө, ошол жөнүндө. Жана экинчи бөлүгү болсо, Аллах Тааладан коркуусу күчөйүп, Аллах Тааланын райымынан, мээриминен үмүтүн үзүп коюу. Аллах Тааланын жакшылыктарынан үмүттү үзүп коюу. Ошол эки тема жөнүндө бул бөлүмдө сөз кылат. Биринчиси ошо Аллахтын аярлыгынан. Аярлык дегенде макр деп коет арабча. Кыргызча мааниси аярлык болот да. Макр деген кыйтыр, макр деген аярлык, кыйтырлык деген. Эми Аллах Таала ошо макр менен Аллах Таала сыпатталабы дегенде, алымдар айтышат, Аллах Таала макир, Аллах Таала аяр зат деп айтылбайт дейт. Бирок эмне, ким аярдык кылса, Аллах Таала ага андан да аярдык кылат деген мааниде айтылат. Түшүндүңбү? Жон гана Аллах Таала өзү кыйтыр, аяр зат деп айтылбайт. Не аярдык кылгандарга Аллах Таала андан да жаманыраак аярдык кылат дейт. Не себептен? Анткени эгерде бирөө сага бирөө душманың кыйтырлык кылса, аярлык кылса, ага туруштук бере албасаң, бул алсыздык болот. Ошол себептен де Аллах Таала аярдыгы бардыгы адамдардын, бардык махлукаттардын аярдыгынан жогору турат. Экинчиси болсо, Аллах Тааланын райымдуулугунан үмүттү үзүү, мээримдүүлүгүнөн үмүттү үзүү. Бул экөө тең чоң күнөө болуп эсептелет. Шариатта экөө тең чоң күнөө. Биринчиси, Аллах Тааланын аярлыгынан коркпогондук кандай болот десе, Аллах Таала пендесине жакшылыктарды берип аткан болсо, неаматтарын берип атат, ден соолук берип атат, ырыскысын берип атат, бүт бардык жагынан жакшы. Бирок ошондой болуп атса дагы пенде ошондой деп ойлойт.
men жакшы болгон үчүн ушундай Аллах Таала берип атат деп бирок күнөөнүн үстүндө жүрө берүү. Күнөө кылып, капилетте кайдыгерде жүрө берүү. Мага жакшы эле болуп атат, ырыскым жакшы, ден соолугум жакшы, жумуштарым баары жакшы. Демек бул күнөөлөрүм күнөө деле эмес экен дегендей сезим пайда болуу. Аллах Тааланын ага болгон жазасынан коркпой калгандык. Ал кимде ким, алымдар айтат, кимде ким ошондой абалда болсо, ырыскысы келип атат, ден соолугу жакшы, бүт жумуштары жакшы, бирок ошол эле учурда күнөөнүн үстүндө батып жүргөн болсо, күнөөкөр болуп, арам иштери менен иштеп, арам жеп, ушинтип жүргөн болсо, жаман иштерди кылып, ошого карабастан жакшылыктын үстүндө чөгүп турган болсо, ал эмне Аллахтын макрына туш келиптир, Аллахтын аярдыгына туш келиптир дейт. Аллах Таала эмне аны истидраж кылып атат. Акырындык менен ошентип күттүрүп, бираз күтүп туруп, анан катуу жазалаганда ал кайра турбай тургандай жазаланат. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн көпчүлүк кишилер, көп адамдар, адам баласы ушинтип ойлойт, бүт бардыгы эле жахил адамдар көпчүлүгү түшүнбөгөндөр. Эң биринчи ырыскысын карайт. Жумуштары жакшы жүрүп атса, ырыскысы жакшы болуп атса, анда жакшы эле экенмин дегендей ойлошот. Аллах Таала бул дүйнөнү жакшы көргөн пендесине да берет, жакшы көрбөгөн капырга да берет. Капырларга эселеп канчалаган бай капырлар бар, дүйнөдө ээлеген капырлар бар. Бирок мунун мааниси Аллах Таала капырлыкты жакшы көрөт деген, ошол капырды жакшы көрөт деген маани эмес. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, эгерде бул дүйнө бир чымындын канатына татаганда, анда Аллах Таала капырларга бир тамчы суу да бермек эмес дейт да бул дүйнөдө. Биринчи аятта, биринчи далилде алып келди бул темада. Афамину макраллахи фала я'ману макраллахи иллал кавмул хасирун. Аллахтын аярлыгынан аман калабыз дешеби, Аллахтын аярлыгынан аман калабыз деп ойлогондор, алар эмне бир гана зыянга учураган коомдор дейт. Бул аяттын башында Аллах Таала айтат: Афамина ахлу кура я'тихум бa'сана баятан ва хум наимун. Алар эмне уктап жаткан учурларында Аллахтын азабы келип калуусунан сак калабыз, аман калабыз деп ойлошобу дейт. Же болбосо алар күндүзү учурда ойноп жатышкан учурларында Аллахтын азабы келип калат деп, азабы келип калуусунан сак калабыз деп ойлошобу дейт. Демек Аллахтын аярлыгынан, андан аяттын кодусунда Аллахтын аярлыгынан сак калабыз дегендер булар бир гана зыянга учуроочу коомдар деп bir ahl qarya deb qo'yadi, o'sha bir жерден ээлери жөнүндө, bir коом жөнүндө сөз болуп атат бул жерде. Эми алымдар айтат, бул аятта алар ушунчалык, ал коом ушундай болгон, коркунуч жок, тынчтыкта укташкан. Аллах Таала күнөөкөр болуп, күнөөгө батышкан, бирок ошого карабастан эмне тынчтыкта, капилетте укташкан. Эгерде bir кыйынчылык боло турган болсо, аларда токчулук жок боло турган болсо, тынчтык жок боло турган болсо, алар уктай алмак эмес дейт да. Демек алардын абалы кандай болгон? Тынчтыкта болгон, токчулукта, бейпижиликте болушкан. Ошого карабастан күнөөгө батып турган, анан тынчтыкта укташкан. Андан кийин күндүзгү абалдарын айтып атат. Күндүзгү абалында алар эмне? Жыргашып, ойношуп жүрүшкөн күндүзгү абалда. Бул дагы ошо тынчтыкка, бейпилдикке, токчулукка далалат болот. Кечинде укташкан, күндүзү ойношкон. Ошентип күнөөгө батып турган ошол коомду эскерип атат Аллах Таала. Аллахтын аярдыгы жаман. Кимде ким бул эмне бизге ибарат үчүн. Биз ошондон ибарат алыш үчүн айтып атат. Кимде ким ушундай абалда болсо, токчулук болсо, тынчтыкта болсо, бейпилдикте болсо, ошого карабастан ал Аллах Таалага күнөө кылып аткан болсо, ал Аллахтын азабынан сак болсун, Аллахтын азабынан корксун. Аллахтын азабы келип калат, келбейт деп мындай кайдыгерде болбосун дейт. Канчалаган адамдар ошентип жүрүшөт. Мисалы үчүн сүткорлук менен, риба менен байып жүрөт. Чынбы? Сүткорлук менен байыйт, процент менен байыйт. Иштери жүрүшүп, жыргап жашашы мүмкүн. Бирок бул убактылуу эле. Бул дүйнөдө дагы Аллах Таала ушундай бале менен ар кандай сыноолор берип коет. Кээ-бирлердин баласын катуу оорутат, үй бүлөсүн оорутат, кырсыкка учурайт. Ар кандай балелер менен Аллах Таала жазалап коет. Ал балелерди каяктан келип атканын билбейт ал. Ошо негизги эмеси күнөөсү себептүү. Кээ-бирлер бирөөлөрдүн акысын жейт, кээ-бирлер бир зулумдук кылат, кээ-бирлер кандайдыр бир күнөөнүн түрүнө батып жүрөт, бирок мен ошону мен жыргап атам деп ойлойт. Аллах Таала бул дүйнөдө эле ага күтүлбөгөн жактан башынан ар кандай балелерди берип жазалап коет. Бул дүйнөдө жазалаган болсо, бул жеңил да. Бирок бул дүйнөдө да жазалабай, бул дүйнөдө жыргап жүрүп өтүп кеткен болсо, акыреттин азабы каттуу.
Keyingi bölümlerde keledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytadi. Bu zayıf hadis bolsa da manisi to'g'ri. Allah Taala eğer de bir pendeni yaxshi ko'rgan bolsa, ne? Anın azabını bul dünyada ertiletet deydi. Eğer de bir pendesini jaman ko'rgan bolsa deydi, anda anın azabını ahiretke kaltırat deydi. Antkeni ahirettin azabı bul çıdamsız azap bolat katı. Demek birinci günü degen bul Allah Taala'dan pendenin ümiti küçöyüp, rayımdуулугунан, merimdүүлүгүнөн ümiti küçöyüp, murciyalarga okşop Allah Taala kechirimdүү, merimdүү, rayımdүү dep bir gana oşo rayımına, merimine, kechirimine tayanıp alıp bile ne günөөdө batıp жүрө берген. Кээ-биркилери бар да günөө кылып атса айтсаң эм Allah kechirimdүү, Allah kechiret de деп коюп, кайдыгерде капилетте жүрө берет. Бул дагы чоң günөө болот. Экинчиси болсо эмне? Тескеринче ушунун эле каршылашы Allah Taala keçirбейт деген. Allah'tın keçiriminен, rayımынан үмүттү үзүп коюу. Же болбосо Allah Taala'nın aga bir жакшылыгы келүүсүнөн үмүттү үзүп коюу. Bir кыйынчылыкка түшүп кала турган болсо, ошол кыйынчылыкта жардам берүүсүнөн үмүттү үзүү. Allah Taala'nын колдоосунан, жардамынан үмүттү үзүп коюу. Бул дагы чоң күнөө болот. Бул эмне? Кээ бир адамдар бар. Мисалы үчүн күнөөгө батып кеткен, чоң күнөө. Аракка кирип кеткен, же болбосо кандайдыр bir күнөө түрүнө батып кирип калган да. Ошондой адамдарды дават кылып айтсаң, ал эмне? Айтышы мүмкүн. Мен Allah Taala кечирбейт деле го депчи. Үмүтүн үзүп койгон да, мен оңолбой калдым го депчи. Мен туура жолго түшө албай калдым го деген ошондой. Эми мага же болбосо жашоосунда эми каттуу ар кандай күнөөгө түшүп калат да адашып. Чоң bir каттуу күнөөлөрдү кылып алган да. Ошол күнөө себептүү өзүнө сындырып, болду мен оңбой калдым, мен жашоом бүттү, куурадым деп өзүнө сындырып, бүт Аллахтын райымынан да, мериминен да үмүттү үзүп, бул жашоодо айбандай эле жашап калган. Андай адамдар да толуп турат. Мисалы үчүн момуш болуп кеткендер бар. Эчтеке жашоонун эчтекеси кызыгы жок болгон. Аллах Таала бул жөнүндө айтат: "Кул я ибадияллазина асрафу аля анфусихим ла тaqnatu min rahmatillah innalloha yaghfiru zunuba jami'a." Өздөрүнүн нафсыларына дейт. Аллах Таала айтат. Өздөрүнүн нафсыларына, мен ушундай пенделериме, о пенделерим деп айткын, өздөрүнүн нафсыларына күнөө менен ысраф кылып салган. Мындайча ысраф деген эмне? Чектен чыгып кеткен, күнөө кылып атып, чектен чыгып кеткен. Ушундай пенделериме айткын дейт. Аллахтын райымынан үмүттөрүн үзбөсүн дейт. Аллах Таала эмне? Күнөөлөрдүн бардыгын кечирет дейт. Демек Аллах Таала ушунчалык райымдуу, мээримдүү. Ошон үчүн кээ бир селефтер айтышат, эгерде мага тандоо берсе, мен эсебимди Аллах Таала кылабы же атам кылсынбы деген тандоо берсе, Аллах Таала деп айтмакмын дейт. Не себептен? Аллах Тааланын кени мага атамдан да райымдуураак дейт. Атамдан да райымдуу. Аллах Тааланын райымы ушунчалык кенен, ал бардык күнөөлөрдү кечирет. Өмүр бою сүткорлук менен жашап жүргөн болсоң да, бирок түшүнгөндөн кийин тооба кылган болсоң кечирет. Өмүр бою зынакор болуп, сойку болуп өткөн болсо дагы эмне? Түшүнгөн болсо, ошо тооба кылган болсо Аллах Таала кечирет. Өмүр бою аракка батып өткөн болсо дагы кечирет. Өмүр бою ширкте жүргөн болсо дагы эмне? Түшүнгөн болсо, тооба кылган болсо Аллах Таала кечирет. Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирет. Бул эмне? Тооба кылган болсо бардык күнөөлөрдү кечирет. Чын жүрөктөн тооба кылуу деген эмне? Аллах Таалага ошол күнөөсүнө өкүнүп, Аллах Таалага кайтып ошол күнөөсүн таштоо, ошол тооба болот. Демек, Аллах Таала күнөөлөрдүн бардыгын кечирет. Эч качан Аллахтын райымынан үмүтсүз болбош керек. Мериминен үмүтсүз болбош керек. Аллахтын райымынан эң биринчи бул кунут мин рахматилла, Аллахтын райымынан үмүттү үзүп коюу деген бул темага кайсы нерселер кирет? Биринчиден ошо Аллах Тааланын кечириминен бизди күнөөлөрүбүздү кечирбей коет го деген үмүттү үзүү бул чоң күнөөлөргө кирет. Экинчиси болсо эмне? Адам баласынын башына bir мусибат, кырсык, түйшүк келген болсо, кыйынчылык, жашоосу кыйналып кетти да, кыйынчылык учурларда. Аллах Тааланы эстебейт, Аллах Тааладан жардам сурабайт, Аллах Таала жардам бере албайт деген үмүт болуп калат. Эгерде Аллах Тааланын колунан келбейт жардам берүү дей турган болсо, бул кафырлык болот. Аллахтын колунан келбейт деген. Аллах Тааланын колунан бардык нерсе келет. Бардык абалдан чыгарууга кудуреттүү зат Аллах Таала. Кимде ким ошо Аллахтын жардамынан үмүтүн үзүп кое турган болсо, Аллахтын жөнүндө жакшы ойдо болбой турган болсо, эмне? Ал дагы чоң күнөө болот. Демек, мусулман адам башына түйшүк түшсүн, кыйынчылык келсин, Аллах Таала
Kur'anda aytып атат: "Инна ма'ал усри исра, инна ма'ал усри исра." Сөзсүз түрдө эмне? Кыйынчылыктын артынан жеңилдик бар дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Инна насра ма'ас сабр." Жеңишке, ийгиликке эмне? Сабырдуулук менен жетебиз дейт. Башыбызга бир кыйынчылык келди, түйшүк келди, анда сөзсүз түрдө эгерде сабыр кыла турган болсок, Аллах Тааладан чын жүрөктөн үмүткөр болуп, Аллах Тааладан жардам сурай турган болсок, ал кыйынчылыктардан сөзсүз чыгабыз да. Аллахтын айымынан, Аллахтын жардамынан үмүтсүз болгон адамдар ал эмне? Өзүнү сындырат. Болду, чыкпай калдым го, кутулбай калдым го деген абалда мен болду. Мисалы үчүн башын банкрот болуп калды дейт да. Чоңураак суммада банкрот болуп калган болсо, аны төлөй турган эч бир себеби жок да, мындайча айтканда кирешеси жок, доходу жок, иши жок, төлөйүн десе чоң акчада. Айлыкка иштеп төлөй турган болсо 20-30 жылда төлөшү мүмкүн да ал нерсеничи. Ошондой учурларда болду, мен сындым, эчтеке кыла албай калдым, эч кандай төлөй албайм деген Аллахтан жардам суроо үмүт жок болот. Пенде эгерде таухиди күчтүү болсо, иманы күчтүү болсо, Аллах Таалага чын жүрөктөн жалбарып, иншалла бул Аллах Таала үчүн жеңил деп ишеним менен Аллах Таалага жалбарып, Аллах Тааладан жардам сурай турган болсо, Аллах Таала үчүн бүт иштер жеңил да. Мисалы үчүн Юнус пайгамбардын окуясы, караңыздарчы, Юнус пайгамбардын окуясы бул эгерде акылга сала турган болсок, ал жерде кутулууга, тирүү калууга мындай 0% эмес, -0 түшүп кетет да ал жердечи. Деңизге түштү, деңизде чоң деңизден чоң кит жутуп алып атат аны. Кит жутуп алганда, киттин ичинде, чоң деңиздин ичинде, киттин ичинде аерде тирүү калуу мүмкүн эмес да. Чынбы? Киттин ичинде болгондон кийин деңиздин ичинде. Ал жерде ушундай караңгылык, зулумат, мындайча айтканда зулуматтар ушунчалык чоңулган. Караңгы түн болчу дейт. Деңиздин ичинде караңгылык, киттин ичинде караңгылык. Бул жерден кутулуш мүмкүн эмес да акылга салсам. Пайгамбарларда таухид күчтүү болгон, ишеним күчтүү болгон, иман күчтүү болгон. Ошол жерде айтып атат: "Фанада фил зулумат ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин." Ал эмне ушундай зулумат, караңгылыктардын ичинде Аллах Таалага жалбарды. Ла илаха илля анта. Улухият менен жалбарып атат. Аллахым, өзүңдөн башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мен өзүм нафсыма зулум кылуучулардан болдум. Күнөөкөрмүн алдыңда деп жардам сурады. Аллах Таала ошол жерден да куткарып койду. Демек, Аллах Таала үчүн бардык иштер жакшы, жеңил. Эч кандай ишти мустахил жанагындай болушу мүмкүн эмес дегендей сезбеш керек. Аллах үчүн жеңил деп туруп, ал адамда канчалык якын күчтүү боло турган болсо, ошончолук деңгээлде ага жеңиш, ийгилик жакын болот. Бардык абалда. Тоокели күчтүү боло, Аллах Таалага жалбарып, Аллах Тааладан үмүтү күчтүү боло турган болсо, ага ошончалык деңгээлде насыр, Аллахтын жеңиши, Аллахтын жардамы жакын болот. Ибрахим алейхиссаламды караңыздар. Ибрахим алейхиссалам отко ыргытканда, ал ушунчалык чоң от. Ал жерде эмне? Хасби Аллаху ва ни'мал вакил. Аллах Таала мага жетишиктүү деди. Отко түштү, күйгөн жок. Аллах Таала куткарып койду ошол жерден да. Юнус пайгамбарга жана куткаргандан кийин ошол дуанын артында Аллах Таала айтат: "Фастажабна лаху ва наджайнаху минал гам." Биз аны эмне? Дуасына жооп бердик. Аны ошо кайгы капасынан куткарып койдук дейт. Ва казалика нунжил муъминин. Биз эмне? Ошондой эле момундарды да куткарабыз дейт. Момундарды эмне кылса куткарат? Ошо Юнус пайгамбардай абалда боло турган болсо, Юнус пайгамбардын абалындагыдай дуа кылып жалбара турган болсо, Аллах Таала эмне? Аларга да жардам берет дейт. Демек, материалист болбош керек. Материалист болуп бир гана себепке толук таянып албаш керек. Мусулман адамда якын болуш керек. Туура себепти четке какпайбыз. Себептерди кылуу менен бирге эң биринчи Аллах Таалага таянып, Аллах Таалага жалбарып, Аллах Тааладан жардам сурасаң, бардык иштер жеңил. Мисалы үчүн көпчүлүк ооругандар бар, оору жан. Бул бардык тармакта да. Көп жылдан бери ооруп жүргөндөр бар. Көп жылдан бери балалуу болбой жүргөндөр бар. Анан эмне? Балалуу болбосо, үмүтү үзүлүп, ардекени кылып көрөйүнчү дейт. Бакчыларга барат, тоо таштарга барып канча карат, курбандык кылат. Аллах Таала жөнүндө жакшы үмүтү жок. Аллах Таала жөнүндө кудретине ишеними алсыз. Мисалы үчүн 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл бала болбой калса, уже 7 жылдан кийин болушу мүмкүн эмес дегендей үмүттөрүн үзүп коет да. Аллах Таала ал баланы берүүчү да Аллах Таала. Алуучу да Аллах Таала. Аллах Таалага эгерде чын жүрөктөн жалбара турган болсо, дуа кыла турган болсо, Аллах Таала берет сөзсүз түрдө. Эгерде бербеген болсо, ал Аллах Тааланын жакшылыгы ал үчүн, ал пенде үчүн. Мисалы үчүн Ибрахим пайгамбарды караңыздар.
Ал 80-ден ашканда балалы болгон. Ал ошондо дуа кылды ал. Ошо мен урпаксыз калып кетпейм, мага ушундай бала бергин деп Аллах Таалага якын менен ишен менен дуа кылды, Аллах Таалага бала берди. Демек, ошондой кайгы түшкөндө, ар кандай абалдарда Аллах Таала жөнүндө жакшы ойдо болуу керек. Аллахтын райымынан, жардамынан, кудретинен үмүтсүз болбош керек. Бул бөлүм ошол жөнүндө. Демек биз Аллахтын кечириминен дагы, мээриминен дагы жана Аллахтын кудретинен, жардамынан, колдоосунан эч качан үмүтсүз болбош керек. Кээде адам бала, шайтан ушундай азгырат да. Адам баласы күнөөкөрүрөөк болуп, күнөөгө батып, ибадаттан алсырап жүргөн болсо, ошого жараша башына түйшүк келди. Аллах Таала түйшүк берди, сыноо берди. Ошол учурларда дуа кылуудан алсыратат шайтан. Эмне дейт? Эми ушундай абалыңда туруп алып, эми дуа кылып каласыңбы, башыңа эме кылса дуа кылып каласыңбы, Аллах Таалага жалбарып каласыңбы дегендей, ушундай шек күмөндөрдү салат да. Тескерисинче Аллах Таала эмне? Пендесини хуратыш үчүн сынабайт Аллах Таала. Ошо пендесини эскертиш үчүн, Аллах Таалага кайтыш үчүн, тооба кылыш үчүн, жалбартыш үчүн сынайт. Ошондой абалда кайра күчөйүш керек. Туура мусулман адам бардык абалында дуага, Аллах Таалага дуада болуш керек. Бирок эмне? Андай абалдарда жана шайтандын азгырына азгырылып, кой эми ушинткенде дуа кылып калып, эки жүздүү болуп калбайын, андай мындай дебестен, ошондой абалдарда эң биринчи Аллах Таалага жалбарып кайтыш керек. Аллах Таалага райымынан ошо үмүткөр болууга себеп боло турган нерселерден, адамдын жүрөгүнү ошол нерсеге Аллахтан үмүттү үзбөй тургандай кыла турган себептерден эң биринчиден Аллах Тааланын ошо райымдуулук, мээримдүүлүк, жардамчы, кудуреттүү экен жөнүндө келген асма ысым сыпаттарына ой жүгүртүү, аят хадистерди окуп ошолорго маанилерин ой жүгүртүү. Аллах Таала канчалаган аяттарда Аллах Таала эмне? Гафурур рахим, ал кечиримдүү, райымдуу дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткандай, бир аял жана согушта баласын жоготуп алып, эмчектеги баласын жоготуп алды да. Ошону энтиги келип издеп тапканда сахабаларга айтты, ушул аял ушул баласыны отко таштайт деп ойлойсуңарбы деди. Жок, бул аны ташташ мүмкүн эмес дегенде, Аллах Таала деди, ушул аял баласына кандай мээримдүү болсо, райымдуу болсо, Аллах Таала пенделерине андан да райымдуураак, мээримдүүрөөк деген. Демек, ошондой райымдуу зат экен, Аллах Таала кечиримдүү зат экен деп, Аллах Таала жөнүндө ар дайым жакшы ойдо болуш үчүн ошо Аллахтын ысым сыпаттарын, хадистерди, ошол жөнүндө келген аят хадистерди ой жүгүртүп окуш керек. Экинчиден, Аллах Тааланын пенделерине кечиримдүү экендиги жөнүндө келген аят хадистерди дагы кандай күнөө кылса дагы кечирет экендиги жөнүндө, Аллах Таала ар дайым аларды колдоп туруучу, ар дайым жардам берүүчү экен жөнүндө келген аяттарды да окуш керек. Аллах Таала жогоруда эскерилген аятта айтты: "Кул я ибадияллазина асрафу аля анфусихим ла тaqнату мин рахматилlah, инналлаха ягфиру-зунуба жамиа, иннаху хувал гафурур рахим." Айткын, о менин өздөрүнүн нафсыларына ысрап кылып салган, күнөө менен ысрап кылып салган пенделериме айткын, Аллахтын райымынан үмүттү үзбөсүн. Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирет. Ал кечиримдүү жана райымдуу деп айтты. Ушуга окшогон аяттарды окуу. Эми үмүт кылуу дегенде, ошо Аллах Таала жөнүндө жакшылык үмүт кылуу дегенде, Аллах Таала биринчиден эмне? Ибадат кылган болсом, Аллах Таала ибадатымдын соогуну берет, Аллах Таала кабыл кылат деп жакшы ниетте болуу. Менин кабыл кылабы экен, эптеп эле кылып койдум, кабыл болбойт го дегенде эмес. Иншалла Аллах Таала кабыл кылат. Аллах Таала бул ибадатыма сооп берет деген жакшы үмүттө болуу. Аллах Тааланын кыяматта менин күнөөлөрүм кечирет деген үмүттө болуу. Аллах Таала эмне? Аллах Таала райымдуу, мээримдүү, мени кечирет. Аллах Тааланын бейишке киргизет деген үмүттө болуу. Жана кыйынчылыктарда болсоң, Аллах Тааланын сөзсүз түрдө мага жардамы келет деген үмүттө болуу. Ушул Аллах жөнүндө жакшы ой болот. Ошон үчүн хадисте келет, хадис кудусинде. Мен пендемдин мен жөнүндө кандай ойдогон болсо, ошол оюндамын дейт. Мындайча айтканда, пендем мен жөнүндө каалагандай ойлосун деди. Эгерде мен жөнүндө жакшы ойлогон болсо, Аллах Таала иншалла райымдуу, кечирет десе, Аллах Таала ар дайым мени колдойт, жардам берет деп Аллахка таянса, демек Аллах Таала сени кечирет. Аллах Таала сага жардам берет, Аллах Таала колдойт. Аллах Таала эмне? Азаптан куткарат, тозоктон куткарат. Демек Аллах Таала жөнүндө пенде ар дайым жакшы ойдо болуш керек. Түшүнүктүбү? Райымынан, мээриминен үмүттү үзбөш керек. Жана ошол эле учурда кайдыгер кабилетте да болбош керек. Аллах Таала эмне? Аллах Таала кечиримдүү деп туруп, өтө эле күнөөгө батып кетип,
кайдыгер карап ошентип жүргөн дагы болбойт. Алымдар айтышат. Эми үмүт кылуу дегенде азыр Аллах Тааланын райымынан үмүт кылабыз, жакшы Аллах Таала жөнүндө жакшы ойлойбуз деп атпайбызбы? Ошол нерсе сөзсүз түрдө эки нерсе менен болот дейт да. Эки нерсе менен бирге чогуу болуш керек дейт. Биринчиси болсо эмне? Аллах Тааладан үмүт кылганда сөзсүз түрдө үмүт кылуу менен кошо коркуу да бирге болуш керек. Кечирбей калсачы, күнөөлөрүм себептүү жазаланып калсамчы деген Аллахтын азабынан да ошо биргеликте коркуу менен болуш керек. Эгерде бир гана үмүт күчөйүп кете турган болсо, анда жана айтканда кайдыгерге түшүп, күнөөгө батып кетиши мүмкүн. Демек сөзсүз коркуу менен үмүттү бирге алыш керек. Экинчиден, ошол үмүтүң амал менен бирге болуш керек. Жөн гана мисалы үчүн намазыңды окубайсың, ибадаттарыңды кылбайсың, күнөөгө батып жүрөсүң, анан Аллах Таала райымдуу, меримдүү деп райымдуулук жөнүндө, меримдүүлүк жөнүндө келген аят хадистерди окуп алып, ойлонуп жүрө берген болбойт. Сөзсүз түрдө эмне? Амал кылып туруп, ошол амалдын артынан үмүт кылышың керек. Жакшы амал кылдың, иншалла Аллах Таала кабыл кылат. Жакшы амал кылдың, иншалла Аллах Таала мага соогун берет. Жакшы амал кылдым, иншалла Аллах Таала мага бейишке киргизет деп, жана ошондой эле башыңа кыйынчылык түштүсө, себептерин кылуу менен бирге Аллахтан жардам сурап, сөзсүз түрдө Аллахтын жардам керет, Аллахтын колдоосу келет деп, себептерини кылуу менен, амал менен бирге болот. Аллаху алем. Аллах Таала бул жөнүндө айтат: "Фаман кана яржу лиқа раббихи фальяъмал амалан салихан ва ла юшрик би ибадати раббихи ахада." Кимде ким Аллах Таалага жолугууну, Аллахка, Раббысына жолугууну үмүт кыла турган болсо, анда эмне? Ал салих, жакшы амал кылсын, жана өзүнүн Раббысына ибадатында эч кимди шерик кылбасын деди. Демек, үмүт кылуубуз амал менен бирге болуш керек. Амалсыз эле, курук эле үмүт бул болбойт. Сөзсүз түрдө амал менен кошо үмүт болуш керек. Эми Аллахтын аярлыгынан сак калам деп, аман калам деген ойго кайсы нерселер түрткү болот дегенде, алымдар айтышат, эки нерсе түрткү болот, эки нерсе себеп болот дейт. Биринчиси болсо, күнөөдө чубалтып күнөө кылып кете берүү. Бир күнөө кылдың, артынан күнөө кылдың, артынан күнөө кылдың, ошентип акырын күнөөгө батып кете берген болсоң, акыры барып эмне? Аллах Тааланын азабынан да коркпой, жүрөгүң катып баштайт да. Аллах Тааланын аярлыгынан коркпогондук ошол нерседен пайда болот дейт. Демек, күнөө көбөйгөн сайын ошол нерсеге түрткү болот. Экинчи нерсе, алымдар айтат, ужуб дейт. Адам баласы күнөөкөр эмес, бирок ибадатта аша чабып кеткен. Ибадатты көп кылат, жакшы кылат, ошол нерсеси эми мен ибадатты кыйратып койдум, мен жетишиктүү кылып койдум, мен бейишке кирүүгө татыктым, мен тозокко түшпөйм деген өзүнүн амалына менен ошону чоң көрүү, бийик көрүү, ошого таң калуусу, ошол нерсе дагы адамды Аллахтын азабынан, аярлыгынан коркпой калууга алып барат деп айтышат. Эми бул бөлүмдө келген далилдерди окуй турган болсок, биринчи аят айтат: "Ва ман яқнут мин рахмати раббихи илля даллун." Аллах Таала айтты, Аллах Тааланын райымынан үмүтсүз болгондор бир гана адашкан адамдар гана деди. Адашкан, хидаят жолду, туура жолду билбеген адамдар гана Аллах Тааланын рахматынан, райымынан үмүтсүз болушат деди. Демек, момун адам ар дайым Аллах Тааланын райымынан үмүткөр болот. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh rivayet kılıp atat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoğun günahlar jönünde soraldı deydi. Faqala eşşirku billah vel ya'su min ravhillah vel emnu min makrillah. Çoğun günahlar uşunday dedi Peygamberimiz. Allah Taalaga şirk kılуу dedi. Jana ошондой эле Allah'tın jardamынан, rayımından ümitsiz boluu, jana Allah'tın ayarlığından sak kalуу bolup, мындай капилетте болуп, сак калам деп ойлогондук dedi. Бул hadis алымдар даиф дейт, бирок бул маанилер туура. Эми чоң күнөө деген шариятта кайсы бир күнөөгө бул дүйнөдө жаза болгон болсо, же болбосо аят хадистерде каргыш келген болсо, же акыретте бир азап айтылган болсо, ошол күнөөлөр чоң күнөөлөр болуп эсептелинет. Бул дагы, демек, булар дагы чоң күнөөлөрдөн экен, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачык айтып атат, чоң күнөөлөрдөн деп. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه айтат, акбарул кабаир, эң чоң күнөөлөр дейт. Al-ishraku billah, Аллах Таалага ширк кылуу деди. Wal amnu min makrillah, Аллахтын аярлыгынан сак калам деп ойлогондук деди. Wal qunutu min rahmatillah, жана Аллахтын райымынан үмүтсүз болуу деди. Wal ya'su min rawhillah, жана ошондой эле Аллахтын колдоосунан, жардамынан дагы үмүтсүз болуу деди. Бул
Iki asar, bir hadis, bir sahabanın sözü. Bunun bardığı oşo Allah Taala'nın ayarlığından sak kalam dep, aman kalam dep günöөгө batıp жүрө bергенdik. Bu çoğun günah ekendigine dalil bolot. Jana oşondo ile Allah Taala'nın rayımından, meriminden ümitsiz boludagın çoğun günahlardan ekenine dalil bolot. Sallallahu aleyhi ve sellem ala hayr halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.